Урматтуу аксылык туугандарым, биз программабызды тезисный түрдө жазганбыз. Эгер программага кала турган болсок, айта турган болсок, 3 күн 3 түн аздык кылат. Негизгилерин айта турган болсок, силерге жага турган мына жогору жакта айтып кетишти, продукты кымбаттап атат, бензин кымбаттап атат, бардык нерсе кымбаттап атат деп. И дагы кымбаттайт. Мына өкмөт башчыбыз Акылбек Жапаровдун айтканын уктуңуздар, мен бюджетти 400 миллиардка көтөрөмүн, кийинки жылы 600 миллиардка көтөрөмүн деп. Каяктан көтөрөт? Кантип көтөрөт? Деп суроо салганда, мына жашаган үйүбүзгө, минип жүргөн машинабызга салыктарды көтөрүү. Андан тышкары мына бизнесмен балдар түшүнөбүз, налог с продаж деген бар. Ошону 2%-ден 5%-ке көтөрөбүз деп, ошонун эсебинен бюджетти көтөрө коем деп атат. Ага дөдөйдүн да акылы жетет. Жаш баланын да акылы жетет. Бир чөнтөктөн алып экинчи чөнтөккө салып койгон. Биз башка нерсени сунуштап атабыз. Ошо баалардын өсүшүн ооздуктоо боюнча бир канча стратегический товарларды мамлекеттик монополияга мамлекетке алуу. Un жана un азыктары. Нефть азыктары, бензин, солярка, дары-дармекти, сигаретти, спирт ичимдиктерин 5 стратегиялык товарды мамлекет өз көзөмөлүнө алыш керек. Же болбосо 30 жылдан бери жылда келген партиялар келип атат. Мени шайлап койгула, биз сиздерди жыргатабыз деп. Бир да жолу жыргап кеткен жоксуңар. Мына былтыр шайлоо бузулду. Шайлоо бул акча. Болгондо дагы бюджеттен кете турган акча. Былтыр жүздөгөн миллион акча кетип, шайлообуз бузулду. Ошол жемкор, ошол коррупционер, ошол бийликчил, ошол кошоматчы партиялардын кандидаттарын айнат. Эми списокто карап көрүңүздөр. Ошо былтыр кылгылыкты кылып, кыл жип менен бууп койгондор, эзели Кыргызстанга жакшылык кылбагандар, тоногондон башканы билбегендер, бүгүн башка тон кие калып, башка партияны алып чыга калып, сейфинде чаң басып жаткан. Силердин көзүңөрдү боёп, билбей калат, туйбай калат. Эгер билип калса акча менен сатып алам деп, ошо былтыркы биздин силердин каныңарса 99% дагы аттанып кетүүдө. Партиялардын списогуна бир сарасап салып койсоңуздар. Жаратман лидер, Жаратман партия, менин тандоом, улуттар биримдиги партиясы, номер 17.